Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек штамптоочу заводуна, ошондой эле Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун объектилерине барышты. Бул биздин келечектеги ири салык төлөөчүбүз. Биз аларга максималдуу колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мүлктү инвентаризациялоо, ашыкчаларын металл сынактарына кошуу, карыздык милдеттенмелерди жана социалдык фонд боюнча маселелерди чечүү керек. Негизги максат ири технопарк түзүү деген Акылбек Жапаров энергетика министрине Бишкек штамптоочу заводунун объектилерин үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоону тапшырды. Акылбек Жапаров ошондой эле заводдо чыгарыла турган продукция биринчи кезекте республиканын муктаждыктарын жабууга, андан кийин гана башка өлкөлөргө экспорттолууга тийиш экендигин белгиледи. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин токтому менен Бишкек штамптоочу заводу мамлекеттик ишканасынын пайдаланылбай жаткан кыймылсыз мүлк объекттери Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуна акысыз убактылуу пайдаланууга берилип, учурда калыбына келтирүү иштери башталды.